Монти-Холло парадоксу. Бул парадокс 20-кылымдын экинчи жарымында популярдуу болгон америкалык телеалпаруучунун ысымынан коюлган. Бүгүн Монти-Холлонун ролун мен аткарам. Теле берүүнүн аталышы «Келиңиз, келишим түзөбүз». Азыр мен сиз менен келишим түзгүм келип турат. Алдыңызда 3 эшик бар. Бир эшиктин артында унаа турат. Калган 2 эшиктин артында эчкилер турат. Сиздин максатыңыз артында унаа турган эшикти тандоо. Ошондо сиз унааны аласыз, бирок артында унаа болгон эшикти тандоо ыктымалдуулугу 3/1 же башкача айтканда 3,33%га барабар. Тандоого убакыт келди. Сиз 3-чү эшикти тандадыңыз деп болжомолдойлу. Анда мен алпаруучу катары биринчи эшикке барып, аны ачам. Анын артында эчки турганын көрсөтөм. Эми кандай абалда калдыңыз? Бизде 2 эшик бар. 3-чү эшик жана 2-чи эшик. Бирөөсүндө эчки, экинчисинде унаа бар. Сиздин утуп алуу мүмкүнчүлүгүңүз көбөйдү окшойт. Эми сизде келишим сунуштайм. Мен таңдооңузду өзгөртүүнү сунуштайм. Сиз же 2-чи эшикти таңдасаңыз болот, же 3-чү эшикте калсаңыз болот. Суроо мындай: эмне кылуу керек? Биринчи көз карашта бизде 2 эшик бар. Биринчисинде унаа, экинчисинде эчки турат. Иш жүзүндө 2-чи эшиктин бирин таңдап жатабыз. Демекчи биздин таңдообузда карабыздан унаа утуп алуу ыктымалдуулугу 2/1 же 50%га барабар. Бирок андай эмес. Эгерде бул тапшырманы башкача чечсек, башка жооп чыгат. Экинчи кадамда эшикти алмаштырбаган окуянын жүрүшүн карайлы. Мына бизде 3 эшик бар. Биринчисинде унаа бар. Биринчи кадамда унаа таңдап алуу ыктымалдуулугу 3/1. Биз эшикти таңдадык. Анан экинчи кадамда эч нерсе өзгөртпөйбүз. Демек, ыктымалдуулук ошол бойдон. Ошондо экинчи кадамда эшикти алмаштырбасак, унаа утуу ыктымалдуулугу 3/1 же 3,33%га барабар. Демек, биз эшикти алмаштырбасак, унааны утуп алуу ыктымалдуулугубуз 3/1 же 33,33%га барабар. Эми эшикти алмаштырсак эмне болот? Эшикти алмаштыруу деген эмне? Караңыз, экинчи кадамда мен дайыма бош эшикти ачам, эчки турган эшикти ачам. Экинчи кадамда дайыма унаа менен эчкинин ортосунда гана таңдоо турат. Таңдоону алмаштыруу деген эмне? Таңдоону өзгөртүү бул эчкини унаага алмаштыруу же унааны эчкиге алмаштыруу. Баштапкы абалында эчкини таңдоонун ыктымалдуулугу 3/2 же 66,67%га барабар. Анткени 3 эшиктин экөөсүндө эчки турат. Эгер эшикти алмаштырсак, унааны утуу мүмкүнчүлүгүбүз 2 эсе көбөйөт. Анткени баштапкы абалда унаа таңдоонун ыктымалдуулугу 3/1 барабар. Демекчи биз эчкини таңдасак, бул анын ыктымалдуулугу 66,67%. Анда биз эшикти алмаштырууда биз унаанын утуп алуу ыктымалдуулугун 66,67%га көбөйтүп жатабыз. Натыйжада биз унааны алмаштырууда утуп алуу ыктымалдуулугу 66,67%га өсөт, алмаштырбасак 33,33% бойдон калат.